Президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынында белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын өткөн 6 айында өкүлчүлүктүн аппаратына 435 арыз кайрылуулар келип түшкөн. Негизинен кайрылуулар жер пайдалануу, курулуш, таза суу, жол, айыл чарба көйгөйлөрүнө байланыштуу болгон. Ал арада облустун социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүндө өсүү темпи байкалып, өнөр жай тармагында энергетика ишканаларынын продукциясын кошуп алганда 22 миллиард 176 миллион сомдук продукция өндүрүлгөн. Жалпы салык төлөмдөрдүн мамлекеттик бюджетке түшүрүү ашыгы менен аткарылып, 7 миллиард 36 миллион сомду түзгөн. Мындан сырткары өндүрүш тармагында 84 миллион сомдук 2 ишкана, ошондой эле соода сатык, кызмат көрсөтүү багытында 53 ишкана ачылып, 180 жаңы жумуш орду түзүлгөн. Курулуш тармагында 80 объектиде иш жүрүп жатат. Курулуш иштерин жүрүп жаткан 80 объект акталган. Капиталдык курулуш объектилери 18, капиталдык оңдоо түздөө иштери боюнча 14 объект, таза суу курулушу 4 объект, 2025 жылдын капиталдык салымдар беренеси аркылуу 44 объект долбоорлору сунушталган. Ал эми айыл чарба тармагында кызмат көрсөтүү жана продукция өндүрүүнүн көлөмү 6 миллиард 858 миллион сомду түзгөн. Быйылкы жылдын түшүмү үчүн 108 613 гектар аянтка айыл чарба өсүмдүктөрү себилген. Өткөн жылга салыштырмалуу 311 гектарга көбөйгөн. Азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн негизги өндүрүлгөн өсүмдүктөргө буудай, картошка, кант кысылчасы жана жашылчалар кирет. Мамлекеттик жер фондунун айыл чарба жерлеринде дал ушул өсүмдүктөрдү өстүрүү артыкчылыктуу эсептелет. Өкүлчүлүктүн коллегиясында белгилүү болгондой, облуста коррупцияга каршы чечкиндүү чаралар колго алынган. Ал арада өткөн 6 айда прокуратура органдары тарабынан 234 текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 475 мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Мамлекетке келтирген зыянды өндүрүү багытында жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында келтирилген прокурорлук актылардын негизинде мамлекеттин эсебине жалпы 298 миллион 154 миң 423 сом өндүрүлгөн. Отчеттук мезгилде мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелерди кайтаруу максатында областык прокуратура органдары тарабынан жалпы 3,54 гектар калктуу конуш жери жана 28,49 гектар айыл чарба багытындагы жерлери мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине кайтарылган. Коллегияда маалымдалгандай, Айтматов районунда өнөр жай продукцияларын өндүрүү көрсөткүчү төмөндөп кеткен. Нурланбек Эшматович, мынакей биринчи кварталдын жыйынтыгы менен Айтматов району ошол өнөр жай продукция өндүрүү боюнча көрсөткүчтөн чыкпай калган. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө өнөр жай продукциясын өндүрүү бир эле Арашан сүт заводуна байланганбы? Башка булактар жокпу? Эгер Арашан сүт заводу токтоп калса, иштебей калса, бүгүнкү күндө өнөр жай продукциясы кандай болот? Мен жумушка киришкениме 2 айдын жүзү болду. Бүгүнкү күндө ушул өнөр жай өндүрүш тармагындагы иштерди бүгүн алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө Агрохолдинг Байырым компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, почти 300 гектардан ашык жер бөлүп берилдик. Мисинен дагы 8 гектар өнөр жай тармагына Байылым ишканасы бүгүнкү күнү мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана курулат. Андан сырткары агрокомпания менен дагы иш алып барып атабыз. Фасолду кайра иштетүүчү ишкана курабыз. Бүгүнкү күндө 15 гектар жер трансформация болуп, азыр берүү учурунда турабыз. Ал арада Бакай Ата районунда өнүктүрүү долбоорлору үчүн мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат өз учурунда пайдаланылбай жаткандыгы сынга алынды. Бекмырза Маматович, мынакей сиздин районуңузга да мынакей долбоорлорго каражаттар бөлүндү. Бүгүнкү күндө бирок солундап иш жүрбөй жатат. Бунун себеби эмнеде болуп атат? Мынакей Эрмат Жумаевдин темилгеси менен урматтуу президентибиз 1 миллиард сом бөлүп берген турукташтыруу фондунан. Бүгүнкү күнгө чейин бөлүнүп берилген акчалардын мындай иши жүрбөй атат да. Бунун себеби эмнеде? Эмнеге чегинип атат? Буга биз Эрмат Жумаевге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин районго ушундай акча бөлүнүп берилди. Жол тарабына 90 миллион сом жана паркка 25 миллион сом бөлүндү дагы. Анан жашылдандырууга 1 миллион. Буну биз тезинен ушул долбоорду иштеп чыгууда бизде архитектурада жанагы сметчиктери, керки, немете жанагы геодезиядан проектилерди бир аз кармалып калды. Бирок азыр биз тендерге берип
бул акчаны тескеме менен өзүбүзгө койдук. Анан буюрса Бакаятан ички жолдорун 10 километр жолду асфальттоо бул негизги борбордук көчөлөрдү. Анан кийин паркты биз заманбап парк кылып туруп бул максаттуу пайдаланып, паркка дагы жаңылануу курабыз жаңыда. Талас облусунда өткөн 6 ай аралыгында 3984 турак жай камсыздандыруудан өткөрүлгөн. Бул максатта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан өз деңгээлинде иш жүрбөй жаткандыгы айтылды. Урматбек Осмон Кожоевич, мынакей бүгүндө 6 айдын жыйынтыгы менен область боюнча турак жайларды камсыздандыруу 28% болуп атат. Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногун өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө 79-жарлыгы бүгүнкү күндө ишке ашырууда кайсы мекеме, мамлекеттик органдар же мекеме уюмдар ошол тоскоолдук кылып атабы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө 6 айдын жыйынтыгы менен 50% эмес? Жетекчилик тараптан да план коюлган. План ушу 14 миллионго ашы менен аткарылды. Бирок ушул турак жай боюнча ушул артта калып калдык да ушул пайыздан. Бул жерде баягы көптөгөн себептер болуп жатат. Биринчиден бул мисалы транспорт каражаты боюнча план алдыга чыгып кетти. Себеби жана милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек да. Бул жерде баягы айып бул каралган. Бул турак жай боюнча эч кандай мындай жоопкерчилик каралган эмес да. Анан биздин жашоочуларыбыз дагы көп баягы көңүл бурбай жатат да бул нерсеге. Бул биринчи себептер. Анан экинчи себеп бул турак жайларды камсыздандырууда бул калктын калың катмары дыйкандар болуп жатат да баягы камсыздандыруу убактары күз мезгилиге туш келип атат. Бул жерде райондук мамлекеттик администрация башчылары, Талас шаарынын мэринин орун басары бул көрсөткүч сиздердин да жумушту өтө солгун алып атканыңызды көрсөтүп атат да. Эми ушул убакытка чейин көрсөткүчтөр көрсөтүп атат. Талас шаары 33,2% экен, Манас району 22,1% экен. Сиздер президенттин жарлыгын аткарууга алган эмессиздер деген даярдыкка келсе болот да. Анан биз күздү күтүп отура бериш керек. Качан же болбосо элдин бүгүнкү күндө мына кырсыктар каттап атат. Же камсыздандырууга алган турак жай болуп калсак, бүгүнкү күндө кандай маселе болуп калат? Значит, элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмессиздер, жүргүзбөй келе жатасыздар. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Нургазы Асылбеков энергетика тармагында төлөмдөрдү жүргүзүүдө элдин нааразычылыктарын алдын алуу жагдайын белгиледи. Ар бир райондордун жетекчилерине баарына тапшырма бериңиз, ошо пения боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Анткени көбүнчө эле ошо группаларга жана пения боюнча одан нааразычылыктар көбөйүп атыр да. Пения боюнча төлөп кеч төлөсө пениясы начисление болот да. Тиги убагында төлөсө пения кетпейт, ал начисление болот. Анан авариялык өчүрүлүү боюнча жер жеринде баардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, убакыт сааты менен өчүрүп, баардык ошо мекеме уюмдары менен согласовать этишиңиздер керек. Баардыгына билдирүүлөрдү беришиңиздер керек. Анан кийин мынакей күз кышка даярдык, мынакей карагайлардын арасында которуп атасыңар. Ошолорду да өз убагында теге өз мөөнөтүндө ошол анан кийин күзүндө келип күн сууганда анан карагайларды которобуз, анан трансформаторлорду оңдойбуз деп ушул жалпы тургундарыбыздын баарын түйшүккө салбай ушул боюнча ыкчам иш алып барыңыз. Мындан сырткары коллегияда жол кырсыктарын алдын алуудагы чараларды чыңдоо зарылчылыгы айтылды. 6 айдын жыйынтыгы менен 2024-жылга салыштырмалуу жол кырсыгынан каза болгон адамдардын да саны өзүп кетиптир. Быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен 9 адам каза таптыр. Өзү бул адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок да. Бул жол коопсуздугун, кыймылын теге аварияларды азайтуу максатында ыкчам ошол анализдер жасап, ошол бир натыйжалуу бир иш алып барыңыздар да бул боюнча. Коллегияда маалымдалгандай, өткөн окуу жылын жыйынтыктоодо ийгиликтер орун алганы менен мугалимдердин жетишсиздик көйгөйү бар. Ал арада жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо мугалимдерди окутуулар колго алынган. Бардык окуучуларга бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүп бердик. Бардык Талас районунда проходной балдан өтпөй калган мектеп болгон жок. Бул жана эле айтылган мектептер, булар салыштырмалуу калган мектептерден аз балл алып калды да, орточо упайы аз балл алып калды. Быйылкы окуу жылында биз окуучулар бүтүп кетет экен, ошондуктан 80 мугалимди атайын жыйыртыга даярдоо методикасын үйрөтүү боюнча 80 мугалимди окуттук.
Президент Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынынын соңунда облус башчысынын биринчи орун басары Нургазы Асылбеков облусту өнүктүрүүдө айыл өкмөт башчыларынан демилгелүү аракеттерди талап кылды. Айыл өкмөт башчылары отурат. Мына бүгүн быйылкы жыл кургакчылык болуп, аба ырайынын суу тартыштыгы абдан байкалды. Дыйкандарга мынакей суу жеткизиш кыйын болду. Ошол жерде суу чарба башкармалыктары менен да биргеликте иш алып жүргөн айыл өкмөттөр да бар, кайдыгер караган айыл өкмөттөр да бар. Бирок ушул 6 айдын жыйынтыгы менен бул айыл өкмөттөрдүн ишине баа берүү боюнча 9 айга жылдырдык. Эгер ушундай кайдыгер караган айыл өкмөттөр мынакей тазалык боюнча, ошондой эле сууга суу боюнча жана башка ошондой эле айыл өкмөттөргө тиешелүү өзүңүздөрдүн функционалдык милдеттерине кирген жумуштарды аткарбаганыңыз үчүн Соңунда күн тартибине коюлган маселелер айтылган сунуш пикирлерди эске алуу жана айрым мекеме ишканалардын жетекчилерине тартиптик чара көрүү сунушу менен тиешелүү токтом кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондусунан Бакаята жана Талас райондорунун борборлорундагы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансына кирген автоунаа жолдоруна капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүдөн баш тарткандыгы үчүн Бакаята райондук номер 47 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Жалгашев Ислам Медетовичке жана Талас райондук номер 19 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Бекзат Ул Адилетке карата тиешелүү тартиптик чараларды көрүү боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине жөнөтүлсүн. Бегай Масымбаева, Калмурат Мемамбеков, Мелселебесов, Талаш шаары.